Коптонос, конечно, коптонос ооба. Адамдар басуучу жол калган эмес. Ош шаарынын ички көчөлөрү тосулуп ээленип алган. Өзүңүздөр көргөндөй мындай темир тос болор менен тосуп, адамдар басуучу жол калган эмес. Ал эми жолдун бул жак бетине өтсөк, бул тарабыдагы кайсы бир курулуш компания жеке ишкерлер тарабынан мына ушинтип тосулуп ээленип калган. Ал эми жарандар жолдун ортосунда басууга аргасыз болушат. Тротуардын аймагына чыккан тосмолор шаардын ички көчөлөрүндө жүздөп саналат. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгындагы Фрунзенский деген ат менен белгилүү райондо Жунусов, Матов, Лермонтов, Алымбеков көчөлөрүндө тротуарлар жеке жарандар тарабынан тосулган. Жөө адамдар автоунаа жолунда жүрүшөт. Алардын баарысы өз өмүрүнө кооптонуп басышат. Болот, конечно, болот. Тротуар жок болсо бардын эле зыян. Коптоноску негизи? Коптонос, конечно, коптонос ооба. Эndi Аллах авала сакласын. Биринчиден Кудай сактасын, экинчиден тротуарларды ачыш керек. Негизи жол салынары менен тротуардагы салынышы зарыл. Ар дайым ушинтип жолдо басабыз. Элге кыйын болууда. Албетте тротуар болуш керек. Hamma yerda болуш керек тротуар. Тротуар бардык жерде болсо жакшы, мынтип тосуп алышкан. Жөө адамдар болсо автоунаа жолунда басабыз. Тобокелдикке салып эле жүрөбүз. Мыйзамсыз курулмаларды Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы бузушу керек. Аталган башкармалык тротуарды тоскон жашоочуларга эскертме кагаздары берилгенин билдирди. Мөөнөтү бүтсө бузуу иштерин баштайбыз деп жооп беришти. Бул боюнча эскертүүлөр берилди. Азыр bir 2 gün болуп калды, эскертүүлөр берилди. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жеңишбекович барып келгенден кийин биздин жумушчулар тарабынан эскертүүлөр берилди да. Bir 2 gün болду. Bir 14 gün тегерегинде ушу ачуу иштерин жасайбыз. Азыр шаарда мыйзамсыз курулмалар өтө көп. Тосмо курулмалардын бирисинин дагы уруксат кагаздары жок. Муну Матиев дагы моюндайт. Алардын баарына жетишип бузууга мүмкүн болбой жатат дейт. Айтымында техникалары дагы жетишсиз экен. Азыркы учурда акча каражат бөлүнө элек. Бизди аксаткан маселе абдан туура айтып атасың. Бизди аксаткан маселе ушул техникалардын жоктугу. Ош шаарында бир гана ушу мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмү бар. Шаар боюнча алда биздин башкармалыктын ичинде бир бөлүм. Ушул бир бөлүм шаардагы бардык мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштерин аткарат да. Техникабыз жок, чындап эле. Техника алынып калса, ишибиз мындан да алдыга кетет деген ойлор бар. Төлөйкөндөгү тосмолорду азыр алып иштер башталып элек. Биз кеп кылган көчөлөр маселенин бир учу гана. Мындай көчөлөр Ошто ондоп саналат. Буга чейин 6 апрелде Төлөйкөн кичи районундагы тротуарлар боюнча материал жасаганбыз. Анда аталган мекеме 3 күндөн кийин мыйзамсыз тосмолорду бузабыз деген болчу. Арадан 10 күн өткөнү менен дали болсо бузула элек. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузуреков, Бейтарап, Ош шаары. Араван районунун Чек-Абад айылынын тургундары жанаша жайгашкан Өзбекстанга ээн эркин өтпөй калганына 8 жылга чукулдады. Болбосо бул аймакта кыз берип, кыз алышып, куда сөөк болгондор көп. 2014-жылы чек арадан өткөрүү пункту жабылгандан бери эки өлкө ортосундагы 300 метр аралык 300 километрге узарып кеткен. Анткени Өзбекстанга баруу үчүн Чек-Абад айылынын тургундары Оштогу Достук чек ара бекетинен өтүшү керек болуп калды. Мархамат району менен Фаргана, бу бияқта Куа шаарлар менен бизде эскиттен ата бабаларыбыз кыз алып кыз берген немелерибиз бар да. Мисалы ака-экелерибиз жашайт тиги жакта. Тигилердин бияқта кыздары, балдары бизге келин болуп түшкөн. Ошолордун баалыгы келдисе абдан кыйын. 72 саат барасыз, баргыңыз кеп 2 күн жолго кетип калат. Bir gün әлгеге барып дарып качкы туура келип калат да. 2022-жылы Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп, эки тараптуу макулдашуунун негизинде кайра өткөрмө пункту ачуу пландалган. Учурда Кыргыз тарап өткөрмө пункту толугу менен даяр деп айтышууда. Бирок коңшу өлкө тараптан жылыш болбой турат. Азыр эми өзүңүздөр көрүп тургандай кайра ачуу иштери жүрүп жатат. Кыргызстан тарап 90 почти 100% даяр болду. Бардык жагынан даяр болуп, ачылганга даяр турат. Өзбекстан тарапты күтүп атабыз. 17 миңден ашуун калкы бар Аравандын Чек-Абад айыл өкмөтүнүн тургундары бул чек ара бекетинин ачылуусун күтүп жатышат. Антпесе ый короз айында маркум туугандарына Куран окутууда бир топ түйшүк жаралып жатат дешет алар. Негизги кабырстан Өзбекстан территориясында болуп калган. Мазар ошо Өзбекстан территориясында болгон.
эсер мезгилде жыл ачык эле беморал ошо кабырга майыттарда барып коюп, Өзбекстанда кое берген, биздерде да кое берген. Кийин мынандай болуп чегереле жабылып калгандан кийин биз эл ошо өзүнүн ата-энесин барып зыярат кылганга мүмкүнчүлүгү жок. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов бул аймактын эли менен жолукту. Анда өткөрмө пунктунан сырткары жергиликтүүлөр жолдун начардыгына, сугат суунун жетишсиздигине даттанышып, авариялык абалда турган мектепти оңдоо зарылчылдыгын билдиришти. Ошол Кыргызстан тарабы ошол өткөрмө пунктун өзүңөр көргөндөй жакшынакай заманбап кылып аз даярдап койду. Эми ошол биз Өзбекстан тарабын күтүп атабыз. Буюрса алар деле ошол маселени чечет деп ишенип атабыз. Тез арада ошол ачылса бул дагы жакшы да. Мына эки мамлекеттин арасындагы мамилебиз дагы жакшы болот. Элге да оңоюраак болот. Достук аркылуу өтпөй бул жерде дагы көбүнүн туугандары Өзбекстанда экен, Өзбекстандагынын көбү бул жакта экен. Анын экономикага дагы мен ойлойм жакшы түрткү болот депчи. Араван өлкөдө аянты боюнча эң чоң райондордун катарында. Негизги чарбасы дыйканчылык. Жогоруда айтылган өткөрмө пункту ачылса, айыл чарба продукциясында экспорттоого жана импорттоого мүмкүнчүлүгү жаралат деген үмүт бар. Улукбек Салиулу, Актилек Оморбеков, Т-Медиа, бейтарап. Быйыл ороз айы 29 күнгө созулуп, 20 апрель орозонун акыркы күнү. 21 апрелде ороз айт майрамы белгиленмей болду. Алымдар кеңеши айдын жаңырышына карап, бул жылы ушундай чечим чыгарган. Шариятыбыз боюнча ушу күн көтөрүлгөндөн, күн чыккандан кийин, ушу күн бир аз көтөрүлгөндөн баштап, пешин убактына дейре бара турган убакытка чейин айт намазы окулат да негизи. Азыркы күндөрдө ошол мына жаздын, жайдын күндөрү болгон үчүн бир аз күн эртерээк чыккандыгына байланыштуу. Саат 6:30-7ден баштап эле биз ошол жерде болобуз. Негизи багымдат намазынан баштап болобуз. Андан кийин Куран окулат, башка окулат, намазга даярдыктар болот. Анан ушул күн көтөрүлгөндөн кийинки убакыт калып барып намаз окулат, айт намазы. Ош шаарынын аймагында жалпы 82 мечит болсо, алардын 48-inde айт намаздары окутулат. Бирок элдин басымдуу бөлүгү Борбордук аянтка келери күтүлүп жатат. Анткени быйыл Ош шаарынын мэриясы Борбордук аянтта да айт намазын окууга уруксат берди. Ал күнү Сулайман Тоо мечити жабык болот. Айт намазы күнү Борбордук аянттын гана тийиштелүү ушу намаз окугана тийиштелүү болгон жактары гана жабылат, башка көчөлөр жабылбайт. Ошондой эле башка 48 мечиттерде окула турган айт намаздардын эмесинде жолдору жабылбайт. Ал жерде болгону коопсуздук маселеси эле каралат. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы бул күнү күчөтүлгөн тартипте иштейт. Коопсуздугу үчүн Борбордук аянттын айланасы бетон тосмолору менен тосулат. Бул күндөр Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы алдын ала түзүлгөн коопсуздук чараларын көрөт иш мерчемдин негизинде. Бул деген ар бир айт намазы окула турган мечиттерге аймак тескөөчүлөрдөн жана ыкчам кызматкерлер бөлүнүп, алар алдын ала барышып, ошол жердеги коопсуздук чараларын көрүшөт. Дин өкүлдөрү тастыктагандай, айт деген сөз майрам дегенди түшүндүрөт. Андыктан айт намазы окулгандан кийин жалпы мусулман эли бул күндү шариятка ылайык келген шаң шөкөт менен белгилөө сунушталат. Кылымкан Сурапбаева, Азамат Исабеков, бейтарап, Ош шаары.